Alacağına ne gibi çıkıyor be? O açla fakat. Açla o bunda. Hani. Жазыш керек алдым. Biri 2 oldu. 2 koy. Kuzular men ketdi de. Урматтуу бир туугандар, бүгүнкү күндөгү биздин көйгөйүбүз, коомчулуктун көйгөйү адалдан же болбосо адалдан жеп, адал тамак менен азыктануу маселеси аябай кыйын болуп калды. Кур'ан-ы Каримде Аллах Таала астаузу билlah иннама харрамаллаху майтата ва дамма ва лахмал хинзири ва ма ухилла бихи ли гайриллахи. Садакаллахул азим. Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде чындыгында Аллах Таала силерге өлүк жандыктардын этин, өлүк жандыктардын, өлүк малдардын этин силерге арам кылды дейт. Вал майтата ва дамма, канды силерге арам кылды. Ва лахмал хинзир, силерге чочконун этин арам кылды. Ва ма ухилла бихи ли гайриллахи, Аллахтын аты аталбай союлган жандыктардын, малдардын эттерин силерге арам кылды дейт. Урматтуу мусулман бир туугандар, бүгүнкү күндө көпчүлүгүбүздүн проблемабыз, эгерде малдарыбыз өлүп кала турган болсо, аны алып барып бир мусорга таштагандан, арам өлгөн малды мусорга таштаганга жүрөгүбүз чыдабастан, ошондо эле башка бир туугандарыбызга алып барып берип атабыз. Эмне кылып бир аз акча иштөө үчүн арам нерсени берип атабыз. Бул кылганыбыз эч качан туура эмес. Бул харам, шариатта харам делген иш, мунун азабы чоң. Бул нерседен сактанышыбыз керек. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям хадисте айтты: "Инналлаха харрама алал джаннати куллу лахмин набата мин сухтин." Аллах Таала арамдан чоңойгон ар бир денеге бейишти арам кылды дейт. Кайсыл дене арам менен чоңое турган болсо, арам менен азыктана турган болсо, ал дене бейишке арам дейт. Ошон үчүн бейишке арам болгондон кийин бара турган жери каяк болот? Арамдан чоңойгон, арамдан азыктанган дене албетте тозокко татыктуу болот. Ошон үчүн Аллахтан корколу. Өзүбүз арам жебейли, жана бирөөлөргө арам жедирбейли. Фаннару аула бихи, арам менен азыктанган денеге тозок жетиштүү, тозок артыгыраак дейт пайгамбарыбыз алейхиссалату вассалам. Бүгүнкү күндө көбүз барып умрага барып келип атабыз. Дин жолунда жүргөндөр деле умрага, дин жолунда жүрбөгөндөр деле бардыгыбыз умрага барып келип атабыз. Машалла, кут болсун. Аллах кабыл кылсын. Бирок пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям башка бир хадисте: "Ямудду ядайхи илас сама", bir kişi acıga bardı dağı, acıga barıp turup, Mekke'ge barıp turup, kolun asmanga kötürdü dağı. Ya Rob, ya Rob. Ey Allah'ım, ey Allah'ım, ya Rabbim, ya Rabbim de bugün dua kıldı. Ve met'amuhu haramun, cegeni aram, tamağından aram ötöt, cegeni aram. Ve melbesuhu haramun, kiygeni aram, kiygen kiyimi aramdan bolgon. Ve maşrabuhu haramun, içken tamağı aramdan. Ve guziye bil haram, cana oşondo ile denesi aram menen azıktanat. Fe anna yustecabu li zalike, bunun duası kantip kavul olsun deyip. Aram menen azıktansak, aram jesek, aram içsek, andan acıga varsak, umraga varsak, bizdin acılığımız, umravız kantip kavul bolsun. Duabız kantip kavul bolsun. Mına hadiste aytıp atat Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam başka dağı bir hadisinde bunday deyit. Ya'ti alen nasi zamanun la yubali nasu fihi min ayna iktasabu. Adamlarga uşunday zaman kelet. La yubali nas. Adamlar köngül burbayt.
Min ayna iktасабу, кайсыл жактан иштеп табып жаткандыгына, амин халалин амин харамин, адалдан иштеп жатабы, адалдан иштеп табып жатабы, же арамдан келип жатабы акча. Буга такыр карабайт дейт. Балким менин оюмча, биз азыр ушул заманда жашап жатабыз. Эптеп эле капитал чогултсак болду, эптеп эле цифраны көбөйтсөк болду. 100 миң болсо 150 миң кылсак, 150 миң болсо 200 миң кылсак, миллион болсо 2 миллион кылсак деп адалдан келеби, арамдан келеби бул нерсеге көңүл бурбай койдук. Мына ушул нерсеге урматтуу мусулман бир туугандарыбыз көңүл бурушубуз керек. Бул заманыбыз ушундай болуп атат да деп эле көңүл бурбастак, анда биздин бара турган жерибиз белгилүү, урматтуу достор. Тозоктон коркуш керек. Валакиннал жанната хаккун, бирок бейиш акыйкат, бейиштин бардыгы акыйкат. Ваннару хаккун, тозок дагы акыйкат. Вал хисабу хаккун, ал эми Аллахтын алдында эсеп берүү дагы акыйкат. Аллахтын алдында эсеп берериңди унутпа. Урматтуу мусулман бир туугандар, ар дайым адалдан жегенге аракет кылалы. Аллахым биздин бардыгыбызды арамдан сактаган болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.